Адамдар жашоодо баары өзүнөн өзү чечилишин каалашат. Мисалы, кээ бирөөлөр лотереядан чоң утуш утуп алууну же күтүүсүздөн байып кетүүнү кыялданып, жылдап эч нерсе кылбай отура беришет. Алар үчүн ийгилик бул эмгек эмес, а кокустук. Бирок мындай күтүү адамды эч качан өстүрбөйт. Тескерисинче анын убактысын урдап, жашоого болгон жоопкерчилигин жок кылат. Көптөр жалкоолукту зыянсыз адат катары көрүшөт. Бирок акылман Сулайман пайгамбар мындай деген: бир аз уктай турсаң, колуңду бооруңа алып үргүлөп, бир аз жата турсаң, жакырлыгың жолоочудай, муктаждыгың каракчыдай кирип келет. Жалкоолуктун дагы бир кооптуу жагы ал адамдын көзүн байлайт. Накыл сөздө айтылгандай, жалкоо өз көзүнө жети акылмандан дагы акылдуу көрүнөт. Ал өзүнүн аракетсиздигине дайыма шылтоо таап, жашоодо сыйкырдуу кереметти күтүп жашай берет. Бирок реалдуулук башкача. Бул дүйнөдө эмгек кылбай туруп эч нерсеге жетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан, эгер сиз жомоктогу эмес, чыныгы бакытты кааласаңыз, жалкоолугуңузга кош бол деп айтыңыз.